Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ол біз тұрған жер Мұхаммад пайғамбарымыздың мечіті, мечіттің жанындағы бейіш бақшасы. Мына бұл бейіш бақшада біз асер намазын, шам намазын, азыр құптан намазын оқып бүттік. Құдай болса, бардық еліміз бұл жерге ушул бейиш бакчанын ичинде ушул тетигинде көрүнүп турган ошонун нар жагында 2 рекет намаз окууга аракет кылат экен. Себеби ушул жерде пайгамбарыбыз сабак өтүп, илим өтүп, мына ушул жерде жашоосун көпчүлүгү ушул жерде болгон экен. Урматтуугандар, караңыздар. Бейиш бакчасы мына ушул жер. Тетигинде жашыл болуп көрүнүп турган жер, ошонун ар жагында пайгамбарыбыздын кабыры турат экен. Сөөгү ошол жерге коюлган экен. Пайгамбарыбыз мына монун ар жагында ошол жерде илим өтүп, ошол жерде намазын окуган экен. Ошондуктан бул жерде бейиш бакча деп атап койгон экен. Элибиздин көптүгүн караңыздар. Күнү түнү бул жерде зияратта экен. Биз ошол нар жагында жана шам намазын окуп, анан пайгамбарыбызга салам айтып, кайрадан айланып бул жакка келген жайыбыз болчу. Бул жерде куптан намазын окудук. Урматтуугандар, урматтуу мекендештер, бейиш бакчасында кайра 2 рекет намазын окууга ар бир инсан аракетте экен. Аракетти көп ушул жерде көп убактысын өткөрөт экен. Көп пайгамбарыбызга салам айтат экен. Негизи мына ушундай зиярат болуш керек экен. Бул бейиш бакча ар бир инсанга насип эте бербейт экен. Насип эткен инсанга гана насип этет экен. Аллах Таала чексиз мактоолор болсун. 2 күндөн бери биз ушул бейиш бакчада асир намазын, шам намазын, куптан намаздарын окуп атабыз иншаллах. Мол бочкаларда кадимки замзам суулары турат мынакей мечиттин ичинде. Элге ушунчалык ыңгайлуу шарт түз берген, ушунчалык аракетти кылышкан. Чындыгында мен дагы көп нерсесин сиздерге түшүндүрүп жеткире албай атам. Бунун тарыхы өтө окмуш экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад пайгамбарыбыздын мечити мына ушул жер экен, урматтуу туугандар. Аллах Таалам ар бир инсанга ушул жерге келип намаз окууну насип эткен болсун иншаллах. Бул жерден чыгып эле пайгамбарыбызга салам айтышат экен. Мен азыр ошол жакка барган аракет кылайын. Эл аябай көп, бирок бир сыртка чыгып кайра кирейин. Мына урматтуу туугандар, бул жерден чыксаң кереметтүү Мадина шаарындагы пайгамбарыбыздын мечити. Мына караңыздар, керемет. Ар бир момун мусулман бир туугандарды, ар бир кыргыз элимди, ар бир мекендештеримди ушул жерге келип зиярат кылып кетүүнү Аллах Таалам насип эткен болсун иншаллах. Насыры керемет. Мен азыр пайгамбарыбызга салам айткан жерге барган аракет кылайын. Жетемби, жетпеймби, Кудай буйруса. Ниетти кылып
баса берейин, сиздерге көргөзгөнгө аракет кылайын. Мен элдин катарына түштүм. Элдин катарына түшүп, пайгамбарыбыздын кабырына көздөй баратам. Элдин көптүгүн караңыздар. Канчалык убактын көп болсо, мына ошол пайгамбарыбызга тез бат салам айтып туруш керек экен. Улан бейиш бакчадан элибизди намаз окуткан мына ушул эшиктерден чыгарып берет экен. Мечиттин кооздугун караңыздар. Кооздугун караңыздар. Урматтуу туугандар, муну минбар деп коет экен. Ушул минбар менен пайгамбарыбыздын кабырынын ортосунда намаз окусаң, кадимки бейиште намаз окуган менен барабар экен. Kur'an kitaplarını karаңыздар. Kim Kur'an kitabı okuyayım dese, bu жерден алып, мечиттерди бүт айландырып коюп коюптур. Kur'an kitabı алып окуй беришет экен. Тугандар, минбардын түгүндө намаз окуп атышат. Караңыздар, Аллах таалам ар бир инсанга, ар бир мумин мусулман бир тууганга ушул жерге келип намаз окууну насып эткөн болсун. Караңыздарчы, очерет менен туруп 2 рекет намаз окуу үчүн ар бири аракет кылып атышат экен. Керемет. Бейиште намаз окуп аткан менен барабар азыр булардын. Аллахым ар биринин намазын кабыл кылган болсун, дуаларын кабыл кылган болсун иншаллах. Улам намаз окуп бүткөндөр мына муну чыгарып беришет. Артынан очеретинде тургандар келип кире беришет. Gördüğünüzde 2 rekat namazını okuyup çıkarıldı. Keyinki gezekte turgan insan, onun insan bir turan namazını okuyup. Sınaki olmak tuğanlar, olmak dostlar, mekendeşler, Peygamberimizin kabırına da jetip geldik. Turgan çarşı. Tuğanlar, hurmatlı dostlar, Peygamberimizin kabırına da jetip geldik. Караңыздарчы, минбар менен кабырдын ортосунда намаз окуу ар бир инсанга насип болсун. Бейиште намаз окуган менен барабар болуп атат булар. Машаллах, намазыңыздар кабыл болсун.
Пайғамбарымыздың қабірі урматтуулар, мына ушунун аркасында пайғамбарымыздың сөөгү турган жер, мына ушул жер экен урматтуу туугандар. Урматтуу достор, мекендештер, пайгамбарыбыздын кабырына салам айтып чыктык. Элдин көптүгүн караңыздар. Сиздердин атыңыздардан дагы, жалпыңыздардын атыңыздардан салам айттык. Пайгамбарыбыз айтып кеткен экен, мен өлгөн кезде дагы менин кабырыма салам айтып турсаңар, мен тирүү кезимдегидей кабыл алам деген экен, алек алам деген экен. Мына ушундай туугандар. Мадина шаарындагы кереметтүү Мухаммед пайгамбарыбыздын кабыры турган жер мына ушул жер. Мухаммед пайгамбарыбыздын мечити мына ушул жер. Пайгамбарыбыздын жашоосунун көпчүлүгү мына ушул жерде өткөн экен. Урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулман бир туугандар, урматтуу кадырман кылымга арткан кыргыз эли. Мына бүгүн биз жалпы жаамат менен Кыргызстандан биздин группада 50ге жакын зияратчылар менен зиярат кылып жүрөбүз. Иншаллах зияратыбызды Аллах таалам кабыл кылган болсун. Кече эле ушул Мадина Меккеге келүү ниет эле, бирок ошол ниетибизге Аллах таалам бир кыска убакытта жеткирип койгон. Аллах таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Урматтуу достор, мына азыр биз пайгамбарыбыздын кабырына салам айтып чыктык. Пайгамбарыбыздын кабыры мына ушул жашыл менин астында турат экен. Биз могул эшиктен чыктык. Кирген жагыбыз бул жак. Бул жак ушу пайгамбарыбыздын мечити, урматтуу туугандар. Кереметтүүлүгүн караңыздар. Кооздугун караңыздар. Дүйнөдө мындай мечит жок. Чындыгында дүйнөдө мындай мүмкүнчүлүк, шарт. Мындай айтканда мындай проекти дүйнө жүзү боюнча жок. Мына звончиктерди караңыздар. Качан күн чыкканда, качан жаан жааганда ушинтип ачып коет экен. Күн салкын болуп, жаан жаабай турганда жаап коет экен. Мына жабылган бирөөсү ортодо турат, көрдүңүздөр. Өтө өзгөчө, башкача звончиктер экен. Караңыздар, бардык момун мусулман бир туугандар пайгамбарыбыздын кабырына карай дуа кылып атышат. Аллах таалам ар биринин дуаларын кабыл кылган болсун. Караңыздар, кереметтүүлүгү. Биздин жашаган гостиницабыз ушул жер. Мына эшиктен чыкканда эле нарагында эле ушул эшик биздин жатаканабыз. Аябай жакын. Ушунчалык Аллах таала сонун мүмкүнчүлүк түзүп бергенине шүгүрлөр болсун. Мына биз ушул тетиге 12, 13, 15 этаж окшойт. Биз 8-чи кабатында турабыз. Мына ушу көк жазылган. Ушул жерден чыгып кирип эле намазыбызды 5 убакыт намазыбызды окуп атабыз. Асир намазында киргенбиз. Мына азыр
куптан намазын бүтүрүп анан чыгып кетип атабыз Кудай буюрса. Таң атпай шам намазында дагы ушунчалык бир өзгөчө башкача болот экен. Таңкы багымдат намазын ушул пайгамбарыбыздын мечитинде окуганда ушунчалык башкача сезимдер болот экен. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, кадырман мекендештерим. Баарыңыздарга Аллах таалам ыраазы болгон болсун. Аллахтын сүйгөн пендеси сиздерсиздер. Анткени Аллах таалам биздерди, сиздерди бейиштин төрүндөй болгон Кыргызстандын өтө кооз жеринде жайгаштырып койгонуна шүгүрлөр болсун. Чындыгында бул Меккеден айырмасы ушул чыныгы ушул мечиттер, ушул Меккенин орду, мына ушул Мадинадагы мечиттер Кыргызстанда болгондо андай өтө өзгөчө керемет болмок экен. Себеби бул жерде ушунчалык такырайган кум, бир даракты өстүрүү үчүн канчалаган акча коротуп, анан өстүрөт экен, айлананы жашылдандыруу үчүн канча ушундай бир эмгек болот экен. А бизде болсо анын бардыгы бар, эмгексиз эле суулар тоонун башында, тоонун түгүндө чыгып турат, өзү эле чыгып турат, дарактарыбыз өзү эле көгөрүп өсүп турат. Эми айта берсе бардыгы керемет. Аллах таалага чексиз мактоолор болсун, бизди мына ошондой жерде жайгаштырып койгонуна. Мына ушуну айткандар, анда эмесе бүгүнкү биздин 3-чү күндүк зыяратыбыздагы сонун ийгиликтүү өтүп атат Кудай буйруса. 3 күн билинбей өтүп кетти, караңыздарчы. Кечээ Индияда 2 жума ушунчалык чарчоо менен тынымсыз чоң жумуштардын үстүндө жүрүп, ушунчалык бир эзилип жолдо эзилип кайтып келдик элек. Бирок ошол ойдон эле эртеси эле 2 күндөн бул жака чыкканбыз. Бул жака келатканда эле жанагы чарчообуздун баардыгын унуттук. Келгенде тем бойлы такыр унутуп, ушунчалык башкача сезимдер болду. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, мен дагы сиздерге каалайт элем. Ушул жерге келип зыярат кылып, 2 рекет намаз окуп, зыярат кылып, үй бүлөңүздөр менен, ата-энеңиздер менен, бир туугандарыңыздар менен келип зыярат кылып кетүүнү Аллах таалам насип эткен болсун. Иншаллах бүгүн умра сапарында болгон болсок, иншаллах келерки жылдары Аллах таалам чоң ажылыкка келүүнү насип эткен болсун ар бирибизге. Иншаллах баарыңыздарга аманчылык, токчулук, тынччылык, элибиз ынтымак, биримдик болсун, мамлекетибиз бүтүн болсун, эч качан чачырабасын. Мамлекет, жер качан бүтүп калганча биздин мамлекетибиз, элибиз турган болсун иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллохи ва баракатуху. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, ушу менен биздин бүгүнкү зыяратыбыздагы сонун бүтүп, азыр үйгө кетип баратабыз. Кудай кааласа ушу менен шам намазына, ага чейин тахажжуд намазына даярданабыз. Мына ушундай туугандар, аман болуңуздар, тынч болуңуздар, ынтымактуу болуңуздар, биримдиктүү болуңуздар, текебер болбоңуздар, бар болуңуздар, бай болуңуздар, байлардын арасынан жоомарт, берешен болуңуздар. Дайым муктаждарга Аллах таалам сиздерди себепкер кылганды насип эткен болсун. Эч бир инсан бул жашоонун жыргалчылыгы эмес, акыреттик жашоонун жыргалчылыгын ойлогон инсандардан болойлу, урматтуу туугандар. Ассаламу алейкум.